Ош технологиялык университетинин базасында техника илимдеринин кандидаты профессор Тешебаев Абдыкапар Тешебаевдин жаркын элесине арналган электротехниканын теориялык негиздери, көмөкчү чордон жана чордондун электрдик бөлүгү аттуу заманбап лабораториянын ачылыш аземи болуп өттү. Эми Абдыкапар Тешебаев буйруса биздин эсибизде дайыма болот. Мына ушул жерде бүт өмүрүн ушул жерге арнады. Урматтуу биздин агайыбыз, анан ушул жерде бирге иштешкен кызматкерлери, даярдаган шакирттери, энергетика тармагындагы адистерди, мыкты адистерди даярдаган азыр буйруса алар университеттин ошондой эле мамлекетибиздин өнүгүшүнө бир топ жакшы салымдарын кошуп келатат. Бул иш-чарага Оштун ректору профессор Жамбулут Турсунбаев ачып берип, профессор Тешебаевдин илим-билимге кошкон зор салымын эскерип, Абдыкапар Тешебаевич Оштуда 32 жыл иштеп, окуу жайыбыздын түптөлүшүнө, өнүгүшүнө зор салымын кошту деп белгиледи. Ал өз сөзүндө жаңы ачылган лаборатория студенттердин практикалык билимдерин тереңдетүүдө жана инженердик көндүмдөрүн чыңдоодо чоң мааниге ээ болоорун белгиледи. Эстелиги ушул агайдын атына коюлган кабинетти бизге ар дайым ушул жакшы агайдын жакшылыктарын гана эскертип турат деген ишеничтер, чоң ишеничтерибиз. Аталган лабораторияда заманбап жабдуулар орнотулуп, келечектеги инженер-энергетиктердин теория менен практиканы айкалыштырып үйрөнүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Лабораторияда электр тизмектерин изилдөө, чордондордун иштөө принцибин моделдөө жана түрдүү техникалык иштерди аткаруу мүмкүнчүлүгү бар. Повышенный трудностьтар математикадан письменный жазып, ошондо өтүп бир 4 экзамен тапшырып зор көтөт элек. Ошол бактылуу тагдыр Капарга дагы туш болгон экен. Мына эң алдыңкы университетте Союздагы куйбышевтен бүткөндүгүнө бул ар кимдин тагдырына жазыла берген эмес, Капарга жазылган экен. Ошондон ийгиликти күтүп, мына азыр деле илимдин борбору деп атабыз. Бул демилге профессордун билим берүүдөгү жана инженердик кадрларды даярдоодогу мурасын улантуу багытындагы маанилүү кадам катары бааланууда.